Бул Сузак районундагы пактаны кайра иштетүүчү завод 2006 жылы түптөлгөн. Андан бери өндүрүш токтогон жок. Бирок акыркы кездеги айыл чарбасындагы кайра иштетүү багытына көрүлгөн колдоонун арты менен ишкананын иши жаңыча жанданууга жол алды. Анткени заводдун иштеп турушу райондогу пакта өстүргөн дыйкандар үчүн чоң мааниге ээ. Мында жылына 2000 тонна ак була кабыл алынат. Азыр энди сезон энди башталып атат. Мына көрдүлөр, пакта энди кирип атат. Азыр цена чыккан жок пактага. Bu где-то 25 или ayda ahırında oktyabrlarda cena çıkışı mümkün. Ötken yılı arzan boldu. Ayıl Çarva Ministerliğinden jardan berdi 50 milyon. Oşu bergeni juda жақсы boldu, juda çoğun podдержка boldu. Ularda biz ellerge tarqattık. Starşilar var, bir где-то 20-22'ge жақын adam. Ularım tarqatıp atat, grupa где-то 150 adamga oşu akçalardan jardan berildi. Чигит алышат, жер айдат, азот удобрение алат. Основной удобрение көп кетет. Шу нерселерге биз жардам берип атабыз. Заводдун техникалык мүмкүнчүлүктөрү жакшырган. Мунун арты менен өндүрүлгөн буланын сапаты жогорулады. Себеби биринчи кезекте пакта жакшы тазаланышы зарыл. Бул өз кезегинде экспортко чыгууга мүмкүнчүлүктү арттырат. Пакта тазалоодогу эң негизги рол мынул тазалоочу аппараттардын жакшы болушу. Быйыл дагы бул заводдун дагы бир артыкчылыгы Туркиядан алып келген мына ушундай заманбап $17.000 баасы чапчыган мына ушундай жаңы жабдыктар менен жаңыланып турат. Мунун менен пакталарды жакшы сапаттуу өндүрүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Завод жылына 1500 тоннадай пактаны экспорттойт. Өндүрүлгөн булан негизинен Туркия, Кытай жана Индия мамлекеттерине жөнөтүлөт. Кыргызстандан чыккан пактанын өтүмдүүлүгүнүн дагы бир өзгөчөлүгү анын колго терилгендигинде. Мана көргөнүлөр полный готовый продукция. Уже биз шундай таяр кылып жубарабыз, уже кетет. Türkiye'ge, İran'a, Kıtay'a. 3. жылдан beri şu mana Türgen Palas'a lentaga öttük. Burun lentanın ornunda zim barıdı. Bu zim bolsa etet kakio zim jolda ketkende furalarda birbiriga trene bolup hali birbiriga teyip manda tekkeneki o çıkan. Başka zavodlarda ham furalar küydü jolda. Bizde ham boldu, başka zavodlarda ham boldu. Oşun için hazır безопасность болушу Россияда мандай ленталар келип атат. Быйыл бул ишкана мамлекеттин колдоосуна алынып өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү максатында 50 миллион сом арзандатылган насыя алган. Ал 5 жылдык мөөнөткө берилген. Айыл чарбаны өнүктүрүүгө көп көңүл буруп атат. Азыр жеңилдетилген кредиттерди алып келип, элге муну кайра иштетүүчү ишканаларга жеңилдетилген кредиттерди бөлүп берип атат. Анан азыркы күндө пакта деген кластер уюштурулган. Айыл чарба министрлиги аркылуу пактаны иштеткен өстүргөндөр менен кайра иштетүүчүлөрдү бириктирип кластер түзүлгөн. Ошо кластерди ишин жүргүзгөнгө жеңилдетилген кредит берип атат. Быйыл Сузак районунда жалпысынан 764 гектар жерге ак алтын өстүрүлгөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 500 гектарга аз. Дөлөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Сузак району.